Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Говорит ТВ интернет телеканалы саясий дебаттарын улантат. Эфир Говорит ТВ сайтында, биздин социалдык баракчаларда, ошондой эле Next ТВ каналында түз көрсөтүлүп жатат. Берүүнү бүгүн мен Канышай Мамуркулова алып барам. Биздин дебат адаттагыдай эле 3 раундтан турат. Катышуучуларга эскерте кетейин. Биринчиси темага ылайык позициялар такташуу, экинчиси элдин үнү, бул коомдук коомдо айтылган, ошондой эле интернет тармактарында талкууланган элдин ой пикирин талкуулайбыз. Ал эми үчүнчү жыйынтык кандай болуш керек? Тактап айтканда бүгүнкү дебаттан улам кандай жыйынтык чыгарабыз? Дебаттардын эрежеси боюнча бизде 2 мүнөттүк чектөө коюлган. Бүгүнкү жогорку кеңештин баркы жана баасы деген темадагы дебаттын катышуучуларын тааныштырып өтөлү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, өкмөттүн мурдагы вице премьер-министри Камила Абдузакматалиева, жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Сатындиевич Исабеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова эжекейбиз, ошондой эле саясий серепчи Табылды Акеров агай. Саламатсыздарбы? Эмесе бүгүн биз дебатты баштайлы. Сизден баштайлы агай. Эми өзүңүздөр белгилүү болгондой, сиздер эми саясатчы катары бардык ушул кыргыз бийлигинде, кыргыз саясатында болуп жаткан окуяларды сар эсеп салып турасыздар. Акыркы күндөр эле ушул жогорку кеңештин 4-5 депутаты мандатын тапшырды, бирок алардын ордуна кайра эле келип алышты. Анан бул жерде мыйзам бузулган жок. Муну баарыбыз эле көрүп турабыз, бирок моралдык жактан кандай баа бере алышыбыз мүмкүн? Буну келечекте 7-чи чакырылыш келатат. Бул кандай жагын ойчу көнүмүшкө айланабы? Сизден баштасак. Темир өзүңүз айткандай мыйзам ченелдүү иш. Ошол эле маалда бир партияда 200 киши тизме менен барса, 200-үн тең ошол партия утканга салымы бар болчу. Кээ биринин салымы мүмкүн көбүрөөктүр, бирок арт жагына калган. Кээ бири каражатты көбүрөөк жумшагандыр, кээ бири өзүнүн ошо чегилген районунан мүмкүн көбүрөөк добуш алган, бирок алдыда турган кишилер өтүп кеткен. Азырда депутаттар сунуш кылып атышпайбы? Мисалы 2 күн калганда Бекиринде бул жогорку кеңеш утуп келгенден кийин ошол партиянын 2 күн мүмкүнчүлүк бериле, биз списокто өзгөрткөнгө депчи. Бул эмне дегенди билдирет? Бул себеби ошол ич ара азыраак добуш алып калса же азыраак эмгек кылса, партияга салымы азыраак болсо, тажрыйбасы азыраак болсо, берки колгон салымы акча тыйында көбүрөөк жумшаган болсо, ал кишиге мүмкүнчүлүк берген. Анан мурунку чакырылыштарда да мындай чырылар болуп келген. Кээ бирлер алдыда алгандагы, артындагылар кала берген. Тескерисинче көбүрөөк эмгек кылса дагычы. Анан салгылашып кenda маал болгон, партиянын жетекчилерине да баш ийбеген маал болгон. Негизи бул партиянын тизменин бирден бир эң чоң кемчилигин көргөзүп атат. Эгер мажоритардык система менен баягы биздин убагыбыздагы партияда жок, элдин арасынан суурулуп келген болсо, анда биринчиден ал депутат жакшы иштебей койсо кайра чакырып алганга шайлоочулардын мүмкүнчүлүгү бар болот болчу. Бул жерден партиянын лидерлеринин да бир тобунун чөнтөгү толот экен дагы, элге жоопкерчиликти бере албай калган парламент бүгүн келип калган. Тескерисинче терс жагын көрүнүшү болот. Анын үстүнө кээ бир райондордон бүгүнкү күнгө чейин бир да депутат жок. Бул дагы бүгүнкү системанын терс көрүнүштөрүнүн бири. Анан бул жолу ушу 3 ай 4 ай калганда депутат болгон эми моралдык жагынан мүмкүн ыраазычылык болуп аткандыр. Мындай көрүнүш өткөн жогорку кеңештин чакырылышында да болгон. Мисалы Ибраев деген депутат азырда депутат болду. Мурунда 4 ай калганда депутат болгон. Анан азырда болду. Мисалы Замир Эсенаманов болду, мына кечээ күнү эле депутат. Бул такшалган депутаттардын бири. Биздин убагыбызда дагы райондон шайланып келип иштеген, министр болду, аким болду дегендейчи. Мындай кишилер мурун эле келсе көбүрөөк мамлекетке элге пайда алып келерди дейт. Анан бүгүнкү ант берип атканда дагы ушу колун конституцияга койбой туруп ант берген кишилерден мен
туура меселе деген тыянак чыгарып атам да мисалы. Мүмкүндүр, Эки айга мүмкүндүр, бирок депутат болуп кээ бир депутаттар кайда келгенин, өзүнүн функциясын, эмне жумуш кыларын билбегендер да болуп калбадыбы тилекке каршы бүгүнкү жогорку кеңеш составында. Камила Абдырызаковна, мындай саясий соодага сиз кандай карайсыз? Бул эми бүгүнкү мына кечээ күнгө эле ошол депутаттардын жаңы депутаттардын келишин коомчулукта дагы ар кандай пикирлер жаралып атат. Кээ бири соода деп атат. Кээ бири мына сиз айткандай жана Замир Эсенамановго окшогон ал киши эми такшалган айдис. Андай депутаттар эртерээк келсе болмок деген пикирлер айтылып атат. Эми жалпы жолунан алганда бизде ошол шайлоо мыйзамында бир топ мындай бир кемчиликтер бар экени көрүнүп турат да. Ошол тизме боюнча дагы мына депутаттарыбыз канча талаш тартыш болуп атат. Жана Жанар Акаевтар, Исхак Масалиевтер киргизген мыйзам долбоорунда бир топ жакшы мындай бир жагдайлар бар эле да. Аны дагы өткөрүшпөй, ар кандай бир немелер болуп атат, бут тосуулар болуп атат. Бүгүнкү күнү ошол шайлоо боюнча мыйзамдын ошол кемчиликтерин эми бул көч бара-бара түзөлөт. Тизме боюнча дагы мен жеке өзүмдүн пикирим ошол бир преференциалдык бир мындай бир ошол мандат алууга барыш керекпи деген нерсеге ойго келип атамын да. Келип туруп эле анан жанагындай айткандай биз 2015-та көрбөдүкпү жаңы келген депутаттар керек болсо жанагы камераны карап каргангандар болду. Бул эмне деген? Бул келип туруп бул мындай сөз, мыйзам деген эмес. Бул мыйзамга таянбай, ишенимге мындай бири-бирине болгон, жетекчиге болгон ишеним жоктугу ушундай бир жагдайлар түзүлдү да. Аны баарыбыз эле коомчулукка чыгып кетпедиби? Бул 2015-жылдын башындагы мына Республика партиясы жөнүндө айткым келип атат да. Ушунун баары келип туруп анан кийин мына бүгүн көрүп атасыздар, ошол биз Кыргызстан партиясынан Республика фракциясынан, Кыргызстан фракциясынан ушул алмашуулар бат-бат болуп кеткенини мүмкүн жанагы жаңы келген депутаттардын бүгүнкү күндөгү өзүнүн ошол округунан бир топ добуш алгандыр, карызы бардыр, фракциянын астында анын эмгеги зордур. Ошондой бир көңүл алуу деп да түшүнсө болот муну. Же болбосо бул жерде дагы экинчи жагын караш керек. Ошол кеткен депутаттар айтышып атпайбы, жана Аксыдан Манас деген жигит. Мен кийинки шайлоого даярданып атам деп атат алчы. Мындай алганда баарысы эле барып кийинки шайлоого иш баягы штаб түзө калып, тиги шайлоого карата даярдык. Анан эми ушул жерден биз парламентте эми коомчулук бүт карап турабыз да. Бир гана киши айтты, бир гана депутатыбыз айтты, Муктек Абдулдаевич, Муктек Юсупович баарыбыз сыйлаган инсан, мен барбайм деп бир гана ошо киши айтты. Анан калган 119 депутат кайра эле шайлоого аттанып атат да. Баары менен эле сүйлөшүп атпайбыз. Баары эле кайра. Бирок алар мындай өздөрүнүн моралдык жагын, коомчулуктун астындагы, коомчулук каалап атабы ошолорду келишин. Ал экинчи маселе болуп атат да. Бүгүн биринчи маселе баарысы аттанып атат. Ушул дагы коомчулукта бир чоң бир мындай бир талкууну жараткан маселе да. Албетте биз да көрүп турабыз, кайрадан такалуудан тайгалбай эле эптеп жогорку кеңешке барууну максат кылуу биздин кыргыз саясатчыларына деле кадыр бар кап келбесе керек. Жылдыз Айтбаевна, сиз деле бул жагдайды толук кандуу көрүп турасыз. Сиздин көз карашыңыз? Биринчиден мен канча ичинде оңдоп кетсем, мурдагы депутат болбой, 5-чакырылыштын депутаты. Кечиресиз. Депутат деген экс же мурдагы депутат болбойт. Биринчиден азыр ошо жогорку кеңеште кээ бир депутаттар мандатын таштап чыгып кетип атканын мен бул популизм деп эсептейм. Парламент өкмөттүн же администрация президенттин адделине айлана электи. Мен ошонтой макул эмесмин. Эл өкүлдөрү элдин оюн, элдин мындай айтканда койгон максаттарын убада бергендерибизди аткара албаган үчүн мен кетип атам деп туруп 5 жыл мурун мына ошол жагдайга алып келип аткан учурда таштап кетсе мандаттарын, мен айтат элем, чыныгы эл өкүлү экен. Ал эми азыр убакыт деген өтө аз калды. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 6-чакырылышынын кызматын аяктоого аз эле убакыт калды. Бул биринчиден. Экинчиден, парламент бул өтө ыйык
жыйын залы айрыкча. Себеби ал элдин үнүн гана айта турган жыйын зал. Экинчиден, тилекке каршы мына ушул 6-чакырылыш, менин коллегаларым капа болбосун, ошол элдин үнүн ошол жерде айта албады. Мен 5-чакырылышты мактагандай болбойм, бирок факты менен айтайын. Биз апрель-июнь окуясынан кийин көз караштарыбыз абдан бири-бирине туура келбеген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ушунчалык басым жасап, алар бийликти жөн эле өздөрү алышып, аны тиги төңкөрүштөн кийин. Анан ошондой кыйыш оюш мезгилде биз элдин үнүн угуза алганбыз. Ал оппозиционный фракция болобу, же бийлик тарабынан келген фракция болобу, баарыбыз кайсы маселеде болбосун, ачуу сөздөр айтылса дагы биз элдин үнүн жеткире алганбыз да. Кысым болсо дагы. Мен абдан өкүнгөнүм, ушул 5 жыл жөн эле өтүп кетти да. Анан азыр мындай ушундай жест жасагандары мандаттарын таштап, ушул саясаттагы көп саясатчылар ушуну туура кабыл ала албай атабыз да. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Мына ушул депутаттар ошол башында парламентти өкмөттүн отделине же президенттин отделине айландырып баратканда мандаттарын таштап кетсе абдан жакшы болот эле. Анткени парламентсиз бир өлкө жашай албайт. Парламент ал деген бир эле мыйзам чыгарбайт. Ал деген өкмөттү шайлайт. Ал деген кайсы жактан келбесин, кандай проектилер долбоорлор ошону ратификациялайт. Мындай айтканда, элдин тагдырын чече турган бардык маселе мына ушул парламентте чечилет. Ошон үчүн 5 жылдан кийин ушундай жасалган, мындай айтканда, мына мен мандатымды таштап кетип атам дегени, бул биринчиден өзүн сыйлабаган, экинчиде ошо шайлоочуларды, ал эми артында тургандар, мен да депутат болуп калайын деп кеткен депутаттар болсо, анда партиялык системада ошондой. Бирок албетте бир мандаттуу болуп келгенде Кыргызстан оңолот экен, өсөт экен. Партиялык система бул биздин өлкөгө болбойт экен. Себеби абийири бар лидер партия, ал акча жыйнабайт экен шайлоодон. Абийири таза эмес лидер партиялар, алар жакшы эле байышты. Ошон үчүн мен бул конституцияны азыркы 2010 жылы Ош окуясындагы шейит кеткен балдардын 40 чыгы электе кабыл алынган конституциянын кайрадан карап чыгышына мына ушундай үндөйт элем да саясатчыларды. Дегиле парламенттик системадан кетишибиз керек экен. Кыргызстан өзү мындай бир чечим келиш керек. Кайсы система бизге туура келет? Президенттик башкаруу же парламенттик башкаруу же парламенттик президенттик? Биз биринчи ушуну бүгүнкү күнгө дейин чечип келе элекпиз. Ошол өкүнүчтүү. Урматтуу замандаштар, биз тактоо кетирип кетели. Жылдыз Айтбаевнан айтып өткөн кемчилигин түзөп кетели. 5-чакырылыштын депутаты Жылдызхан Жолдошова, 5-чакырылыштын депутаты Камила Абдызаковна Талиева, ошондой эле 2-чи, 3-чү, 4-чү чакырылыштын депутаттары. Депутаты Кубанычбек Исабеков. Табылдагай, эми сиз бул жерде азыр буга чейинки ушул баа баркы менен кеткен чакырылыштар деп кабыл алсак болот. Ушул бакандай биздин саясатта орду бар адамдардын пикирин уктуңуз. Саясат талдоочу катары сиздин сөзүңүз. Эми булардын кетип атканы албетте туура эмес. Бир гана киши мындай туурарак кетти. Ал Исхак Масалиев. Ал мурда Туурабы же туурарак
турараак да эми, анткени бу дагы баягы жакын калганда кетти да. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, Исхак Масалиев буга чейин да бир топ жолу катуу айтып жүргөн, мынакей биздин сунуштарыбыз өтпөй атат деп дайыма доомат коюп спикерге карата катуу айтып ошентип жүргөн. Ошондуктан бир гана киши туура кетти да. Калгандарынын баары тең мынау мөөнөт бүтүп баратканына жараша ар кандай шылтоолорду айтып, мен тиги шайлоого дайынданат элем, же болбосо дагы башка деп ошентип чыгып кетип атышат да. Бирок албетте бул деген партия, анан булардын өздөрүнүн командасы бар. Ал шайлоого дайынданып эчтеке кылбайт, азыр реклама эчтеке кылганга болбойт. Ошондуктан бул жерде мындай кандайдыр бир башка иш, эң негизгиси бул чакырылыш, парламенттин бул чакырылышы өтө начар болгондуктан булар уятына чыдабай кетип атат да. Себептен кайра келгенге элдин алдына барып сүйлөгөндө жок дегенде айта алам, мен кетип калгам деп, жок дегенде 2 ай калганда кетип калгам деп айтканга мындай мүмкүнчүлүк алыш үчүн кетип атат. Бул бир, экинчиси парламент бүгүн мындай контролдо, анын артында дагы бир топ мындай мурдакы чакырылыштагы депутаттар бар, өздөрүн көрсөткөн, элге таанымал. Ошолор дагы жаңы партиялардын тизмесине кирип калууга аракет кылып, анан алдындагылардын чыгып кетишин мындай камсыздаш керек болуп атат да, жана лидер партияларчы. Анан ошондуктан тигилерди жылдырып чыгарып, артындагы адамдарды депутат кылып туруп, анан алар баягы кайра тизмеге киргенге мүмкүнчүлүк түзүп атышат. Мындайча айтканда тактикалык оюн жүрүп атат десек болот. Ошол анан эми конституция, парламенттин ыйгарым укуктары бул баары тең Кыргызстанда аябай жакшы. Мисалы үчүн чыгыш Европаны алып көрсөңүздөр, чыгыш Европада Чехиядан кийин эле Кыргызстандын конституциясы мыкты да. Чехияныкы жакшы, ошо чыгыш Европада баягы советский системадагы өлкөлөрдү алганда. Анан Кыргызстандыкы жакшы да. Буну дагы кийин баягы талкуулап эметсек болот. Анан парламентаризм бул өтө жакшы, себеп дегенде мынакей кантип Акаев кылады. Акаев дал ошол анда жана одномандатный болгондуктан кылады да. Себеп дегенде мындай аралчалар пайда болуп калып атпайбы? Тиги өтпөй калат, тиги өтпөй калат, 5-6 өтпөй калат ар кайсы региондон. Ошо 5-6 эле элдин баарын козутуп туруп, анан кийин ошол аралчанын негизинде бийлик кулап калып атпайбы? Ошондуктан бизге болбойт. Мисалы үчүн Таластан Бабанов кулап калса дейли, түштүктө мына дайыма кулап жүрөт, тиги ким Мадумаров жана башка ушундай чоң лидерлер кулап калса эл ээрчит да. Ошентип эле 5-6 эмеден кийин бийлик кулап калышы мүмкүн да. Ошондуктан бизге бир гана жол бул парламенттик баягы өнүгүү. Себеп дегенде биз кландык коомбуз. Биз деген жердеш, тууган, урук, ошондой нерсе менен тыгыз мындай байланышта жашайбыз. Ошондуктан анан жашообузда дагы ошо тууган уруктардын баары тең бир райондо, бир шайлоо участогунда кимдин тууган уругу көп болсо ошол утуп чыгат. Жана башка да. Ошондуктан бизге бир гана жол бул парламенттик системаны өнүктүрүп, ушу алга жылуу. Сиздин пикир. Адахан Кимсанбаевич кайра кулап калган оюнчу сизге интернет тармагынан болсо да жооп айтса керек. Ал киши мындай нерсени жөн койчу маселе. Биз экинчи суроого өтөлү. Өзүңүздөр билгендей, азыр эле сиз да, Камила Абдузакова, сиз да, Жылдыз Айтбаевна өзүңүздөр айтып өттүңүздөр, жана регламенттин сакталбай калышы боюнча. Айрыкча ошо 6-чакырылышта алишимдик көп кетти. Исхак Абсаматовичтин, Масалиевдин кетишине негизги себеп деп бул киши ушуну көргөздү. Ар кандай пикирлерди элдер дагы айтып жатат. Ушул эле нерсени Кенжебек Бокоев 1+3 мыйзамы өтүлүшү Исхак Масалиевдики декабрдан бери экен, баягы регламент бузуу менен мыйзам долбоорлорун алып келүү.
күч алды деп мына ушу себеп аябай көрсөтүлүп атат да. Анан сиз ушул биздин билишибизче спикер дагы, вице спикер дагы ал жерде өтө артыкчылык эмес, биздин билишибизче модераторлук милдетти аткарат эмеспи? Бул кандайча болуп кетти? Сиздердин тушта ушундай болчу беле? Же азыр боло береби? Же болтуруш керекпи ошондой? Туура эмес да. Негизги конституцияга, бул баш мыйзамга баарыбыз баш ишибиз керек. Тилекке каршы бүгүн бизде конституция жок. Нускасы да жок. Мына түп нускасы жок. Тиги киши Чехиядан кийин эле биздики идеалдуу деп. Идеалдуу деп айтыш кыйын. Анын үстүнө 20-жылга чейин өзгөрүү киргизбесин деген дагы пункту бар болчу. Бирок Атамбаев президент болуп турганда 3 жыл мурун киргизди. Андан сырткары карама каршылык аябай көп. Мисалы, партиялык системага мен да макул элем. Бирок биздин деңгээл бүгүнкү күндө ага жете элек болчубуз. Мен дагы кийинчерээк Ак Жол партиясынан депутат болуп келгем. Бирок мына бул сиздердин чакырылышта Илеген Кара Суу районун, бул Кара Суу районунун эли Нарын облусунан да чоң, Талас облусунан да чоң. Бирок бир депутат болгон жок. Ал айлык туугандардан 16 депутат отурду. Бүгүнкү чакырылышта карасаңыздар, Түп районунан бир депутат жок. Оор район, Актала районунан дагы бир депутат жок. Бул эмне туура болобу? Андан кийин кечиресиздер, мына мен дагы бир нерсени айтайын. Бизде жок дегенде жарымы парламент ошол мажоритардын жарымы список менен келсе да жакшы болор. Бүгүнкү күндө 120сы көп. Мен ачык айтайын, эмки жумада мен жогорку кеңешти сотко берем. Бүгүн эгер өткөрүп, жанагы 7% өткөрүшсө, 5 миллион сомду күрөөсүн калтырышса, андан башка да депутаттарды, мисалы ошол партиянын тизмеси менен партия өтпөй калса да арасынан бирөөнө көп добуш берсе, эмне үчүн аны өткөрбөш керек? Элдин ишенимин алып атса, эмне үчүн өткөрбөш керек? Ошондой сунуштарды киргизген Исхак Масалиевтерчи. Анан бул регламент закону, бул жогорку кеңештин маңдайкы китеби. Ошого баары баш ийиш керек. Төрага да бузганга акысы жок, орун басары бузганга, комитеттер бузганга да акысы жок. Ар бир депутаттын бирден добушу бар. Төраганыкы деле, жөнөкөй депутаттыкы деле. Андан сырткары мыйзам чыгаруу демилгеси депутатта. Андан кийин бүткүл өкмөттө, жалгыз премьер-министр же министрликте эмес. Даже бүгүнкү конституция боюнча президенттин мыйзам чыгаруу демилгесин алып салышкан. Анан бул конституцияда карасаңыздар, айтып атат, 5 жылга 120 депутат шайланып келет дейт. Ким депутат болот дегенге бир энесинде ошондо жазып турат конституцияда. Шайлоо күнү 21 жашка толгондор деп. Бир партия жөнүндө сөз жок. Эмне үчүн анда биз партияны шайлап атабыз? Анан карап көрсөңүздөр, бир партиядан 200 киши кетип атат. Эми азыр 30 партия чыкса, 6000 кишини кайсы шайлоочу карап калат? 6000 киши кандидаттардан, андан сырткары азыркы бийлик айтып атат, кээ бир сунуш кылып атышат. Ой, шайлоо жылып калышы мүмкүн. Төрага баш болуп турупчу. Мен сиздер аркылуу төраганы дебатка чакырар элем. Чакырыңыздар, мен бир чыгайынчы ошол ишине. Чакыралы. Эртерээк чакырыңыз. Андан кийин жергиликтүү шайлоонда кошолуу дегендер бар атат. Эми анда кандай болот тугандар? Биз деген мамлекеттин келечегин ойлосок, же мыйзам менен иштешибиз керек. Конституция кандай жазып турат? Закондо кандай жазып турат? Эгер төрагага мыйзам долбоору, мына бул айым бизге мыйзам долбоорун келсе, биз каттоодон өтүп келери менен 2 күн эле кармаганга акысы бар төрага. Ал деген юридикалык бөлүмгө жиберет. Экспертиза кылып берилет. Андан кийин азыркы жогорку кеңеште төрагасынын алдында бир коопсуздук деген топ пайда болуптур. Эми коопсуздук кеңеши бар. Бул эмне деген топ экен, мен түшүнө албайм. Андан кийин ага жиберет экен, анын тыянагы келери менен өкмөткө жиберип салды. Өкмөткө бул мыйзам долбоорун чыгарып тыянагынын кереги жок болчу. Декабрда жиберди, араң майдын ортосунда жооп берип атат. Закон боюнча 1 айдын ичинде жооп бериш керек. Административдик кодекс бар. Любой киши өкмөттүкүнө любой кайрылса 1 айдын ичинде жооп алышы керек. Макул, ал эл аралык маселе боюнча же башка коопсуздук тигилер болуп калса 2 ай узарышы мүмкүн. Бирок жогорку кеңеш жибергенин өкмөт кармаганда акысы жок. Ошол эле маалда эгер каржы жагынан проблема болсо, бюджетте каралбаган болсо, ал өкмөттүн макулдугу керек. Ошондой закондо турат. Ал жерде болсо бюджет ушул жогорку кеңеш ноябрда бекиткен 2020 жыл. 55 миллион БШКнын эсеп кысап счетуна келип түшкөн. Эмнеге тыянанын кереги? Андан кийин кайра бир мыйзамды жиберип атат. Эмнегедир өкмөт мурункусуна жооп бербей кийинкиси жиберет. А закондо жазып турат 5-пунктта регламент жөнүндө. Ал жерде жазып турат, эгер бир маалда 2 сунуш келсе, экөөнү тең карайт. Комитет аны чыгарып салганга акысы жок. Эки окшош маселенин кичине айырмасы болсо, бир момундай баракка
сравнительный таблица деп коет, экөөнү тең алып чыгат. Бирок биринчи түшкөндү добушка коюш керек. Только жогорку кеңеш сессияда гана аны четке каксакчы бар. Комитетте төрага да аны жылдырганда акысы жок. Бул жерден төраганын жоопкерчилигин караш керек болчу. Төраганын кечиресиздер, мына мен ачык айтайын, ушул депутаттар эмне үчүн ушул маселе коюп, ар бирине комментарий берип атат. Бирөө да айткан жок, түшүп кеттиңиз деп. Жолбосо бул жерге добушка коюм, бошотолу бул кишини депчи. Эмне үчүн ошол депутаттар өткөн жылы законду сунуштагандар? Эмне үчүн добушка койгонго сен милдеттүүсүң, давай добушка кой, биздин мыйзам долбоор дейт. Бул жогорку кеңештин аброю кетти. Бүгүнкү күндө жогорку кеңешти көрөйүн деген элдин көзү жок болду. Эми кайра өзүлөрүнө ылайыктап, байлар өзүлөрүнө ылайыктап, кээ бир айтып атат 10 миллион кылыш керек көрөөнү. 12%-га чыгаралы, азыр жет эмес деп. Анда өзүңөр эле прихватташтырып алгыла жогорку кеңешти. Элдин тынчтыгын ойлосо, келечегин жөнөкөй элдин үнү чыксын десе, жөнөкөй партияларда келсин, элдин таламын талаша турган, жеке эле башка жол менен байып келгендердин чөнтөгүн сактаган парламент болбосун десек, биз анага барышыбыз керек. Алар бизди сүйгөндөр, жакшы көргөндөр бар деп да айтып атат, арасындагылар. Камила Абдыразаковна, ушул эле суроо сизге. Бул менин оюмча дагы Исхак Абсаматовичтин ушул мандатын таштап кетишине ушул акыркы ушул мыйзам долбоору боюнча ал киши чырылдап чыкпадыбы. Мен декабрда берсем, эмне үчүн марттын орто ченинде берген экинчи долбоор каралып атат. Бул чоң кылмыш жасап атасыңар, регламентти бузуп атасыңар деп ал киши ага чейин да жылда бир баягы байма бай айтып келген, регламент бузулуп атат деп. Чынында регламент бузулуп эле келди. Мына 5 жыл бою көрүп эле атпадыкпы? Жогорку кеңеште регламентке да карабайт. Жана Кубанычбек байке туура айтат. Тиги спикер, тиги депутат чыгып регламент бузулуп атат десе, кайым айтышып атат. Кайым айтышканга укугу жок. Комментарий берген укугу жок. Регламент боюнча. Анда дагы жазылып айтыш керек. Депутат катары ал дагы. Бул абдан чоң мындай бир орой, одоно ката кетирип атат да. Мыйзам бузуу болуп атат. Ушул нерседен эле алып караганда, мына ошол Исхак Абсаматович акыркысына чыдабай калды. Анан бир чети жана туурарак деп атасыз, туура эле кетти ал киши. Ушу буга чейин да дайыма протест жасап, спикер менен дайыма экөө полемикага түшчү эмес беле. Анан экинчиден бул башка депутаттар дагы байма-бай айтып аткан, мыйзамды талкуулоодо регламент бузулуп атат деп, бул тынымсыз эле айтылып, бул алар үчүн бир салтка эле айланып калган. Мыйзамчылар өзү мыйзамды сыйлабаса, мамлекетте кайдагы мыйзам? Мыйзамдын аткарылышын ким көзөмөлдөйт? Өздөрү мыйзамды бузуп отурса. Ошон үчүн аброю кетип атат парламенттен. Ошон үчүн жылсыж айткандай элдин үнүн жеткире албай атат. Элге барганда дайыма жеме угуп атат. Социалдык тармактардан 6-чы чакырылыштын депутаттары дайыма ар кандай шакаба, мына канша өзүңүз баш болуп, мындай юмор менен шакабалап келип атат мунун баары. Анан бул келип туруп биринчи кезекте парламентте, эми парламент бул эң зор орган. Бул мамлекетти жөн эле мындай кыймылдаткыч мотору катары иштей турган орган. Бүт мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошону колдоно албай атат булар. Булар колдоно да албай атат. Экинчиден мыйзамды бузуп атат. Үчүнчүдөн кол бала. Эч качан чыгып бир мисалы чек ара боюнча маселе көтөрүлдү. Ошондо бир депутат 5 жылдан бери баягы бизде жыл сайын, ай сайын чыгып атпайбы? Ошо маселеде чыгып жооптуу кишини чакыра албай атпайбы? Өкмөт чече албай калдың. Өкмөт чече албасаң келсин президент деген киши жок. Анан эл эмне үчүн тынымсыз кайрылууну жогорку кеңешке эмес, президентке видео кайрылуулардын баары, кайрылуунун баары, арыздын баары президенттин атына кетип атпайбы? Эмне үчүн парламентке эмес, эл өкүлү турбайбы? Себеби парламент шал болуп калган, аларга ишенбейт. Ошон үчүн ушундай жагдай. Өзү мындай экен да, эмнече мен баягы конституция боюнча айттым. Азыркы конституциянын негизинде өлкөнүн тагдырына ким жооп берет? Гарант конституция ким? Бул жок. Ошон үчүн чек арада чыр чыгабы, каякта чыр чыкпасын, эч ким барбайт. Же спикер барбайт, же премьер-министр барбайт. Президент да бара албай атат. Анысы аз келгенсип, эпидемия болуп атса, чек ара маселелер чечилип атса, чечилбей ушундай абалда турсак, премьер-министр кетип калды отпускага.
Азыр мен айтайын дегенімді, бұл деген сөз парламенттік шайлоо болбойт экен деген сөз. Эми элдер чыгат экен, тияктан көтөрүп берет экен клан, андай мындай деген. Конечно, Табалда Керич аябай күчтүү эксперттердин бирисиз. Мен просто сизге кичине оппонент болуп коеюнчу ушул мезгилде. Бирок ушул парламенттик система менен бүт эле базаркомдор келип калды да, алтынчы чакырылышка. Бизнесмендер келип калды да. Мен азыркы парламентте карап туруп ойлойм, торгово-промышленный палатага окшоштуруп ийем да. Себеби азыр мен торгово-промышленный палатанын мүчөсүмүн. Бүт бизнесмендер отурат. Ошон үчүн конституцияны өзгөртүш керек. Деги эле партиялык системадан кетишибиз керек экен. Действительно, ага барабыз, балким кайсы бир кылымдан ким билет өсүш керек экен да. Саясатчыларыбыз дагы, ошончолук коомчулук. Анткени азыр эч ким жоопкерчиликти сезбейт. Мисалы үчүн, премьер-министр ички тышкы коопсуздукка жооп берет. Азыркы конституциянын негизинде. Бирок премьер-министр ошону сезбей атат. Парламент эл өкүлдөрү депчи, кичине бир чыр чыккан жерге барыш керек эле да, алар барбай атат. Эмне үчүн алар жакшылап сүйлөй албай атат? Себеби саясатчылар ашып барса 10 киши ошо парламентте. Окуй албайт. Даже ошол жазып бергенди туура окуй албай атат. Ушул анан экс-президент Атамбаев бир сөздү айтпады беле? Анан кийин биз баарыбыз тең аябай, эми биз дагы 5-чакырылыштын депутаттары ал сөз бизге деле тийгенде болуп жаман болдук да. А самом деле мына ушундай сөздү укпаш үчүн парламентке саясатчылар келиш керек. Бизнесмендер бизнесин кылыш керек. Аткаруу бийлигинде иштейм дегендер барып аткаруу бийлигинде иштесин. Эгерде премьерге окшоп чарчап калса, мен чарчап калдым, болду, тойдум десе, анда арызын жазып кетиш керек. Мамлекет элдин тагдыры эч кимге оюнчук болбош керек. Мына ушундай да. Мен мындай деп айтмакмын да. Парламент бул туура мамлекеттик орган, бирок ошол мамлекеттик орган эркин болуш керек да. Кыргызстанда парламент эч убакта эркин болгон эмес. Атамбаевдин учурунда Атамбаев парламентте талпагын чыгарып, клон 3 партияны киргизип КСДПК ошентип туруп талкалап салгандагы бир дагы депутат дайын эмес. Эчтеке билбейт, даже кагаз окуй албай какап отурушат. Ошондуктан парламентке бул ар бир саясий лидер өзү түзүш керек тизмесин. Атамбаев түзүп берип койгон бүт клон партиялардыкында, СДПКныкында. Бир эле Атамекендин тизмеси түзүлгөн эмес. Бул жолу деле ошондой көчөдөн алып туруп бүт анан эски жанагы эски күчтүү партиялар чыгып кетпесин деп туруп ошо жаш бүт бизнесмендердин баарын парламентке тыгып койгон. Анткени Атамбаевка күчтүү парламенттин кереги жок болгон, ал өзү 7-ташта отуруп алып баарыбызды бакырып өкүрүп урушуп сөгүп коюп отурбадыбы? Мына ошондой эмени абалды алып келиш үчүн Атамбаев ошондой жасаган. Эгерде кийинки парламентте дагы ошондой кылгылары келсе, анда ошондой эле боло берет бизде. Парламент бул эркин болуш керек. Анан партиялардын бардыгы тең, бүгүнкү биздин партиядай болбош керек. Баары тең кландыкы, коктунуку, региондуку, бир кишиники жана башка. Баары тең идеологиялык нерсе болуш керек. Анан 7-8 эле партия болот ошондо. Анан кийин монтип көчө качып, чыга качып эчтеке болбойт да. Баары тең жакшы мындай өз нугу менен жылып алдыга кетип турат. Бул жерде өкмөт тууралуу биздин негизги тема жогорку кеңештин баркы жана баасы болчу. Бирок болбой эле биз өкмөттү кошо кеп кылып атабыз. Анткени өкмөттүн аткаруу бийлигинин үстүнөн көзөмөл жүргүзө турган орган дагы ушул жогорку кеңеш. Бирок учурда Камил Абдыразаковдун айткандай, мен көбүрөөк жаздым окшойт. Өкмөт башчы албетте эс алууга укугу бар мыйзамдуу түрдө. Бирок пандемиялык абал деги эле Кыргызстандагы акыркы саясий жана башка экономикалык жагдайлардан улам
моралдык жактан кетүүгө туура беле туура эмес беле ушул боюнча ушул өкмөткө карата жогорку кеңештин жоопкерчилиги боюнча кыска айтсаңыздар, себеби бизде убакыт экинчи раундга өтөлү. Бүгүн де факто өкмөт жок, де юру өкмөт бар. Анын үстүнө өкмөттү бардык жактан сынга алса боло берет. Ошол эле маалда жогорку кеңештин жоопкерчилиги бар. Өкмөттү кураган жогорку кеңеш. Өкмөт башчысын бекитип атканда эле ар бир депутат өзүнүн тууган уругун, тигулардын баарын, партиялаштардын баарын тыккан болушунча, анын үстүнөн президент да карап турат, сол безин чечимин аткарбайсың деп атат. Да, өкмөттүн премьер-министрдин укугу бүгүнкү күндө президенттикинен чоң. Президенттигин колу буту байлап салган акыркы референдумдан кийин Атамбаевтанчы. Президент даже тиги сырткы саясат, ички саясатты алып барганга укугу жок. Бул мурунку силердин убакта жогорку кеңеште просто СДПК күчкө салып туруп Атамбаевка берип койгон. Себеби Конституцияда жазылып турат, сырткы ички саясатты өкмөт алып барат деп турат. Мен каршымын бул беренеге мисалы. Ошон үчүн айтып атам, Конституцияны өзгөртүш керек болчу. Мамлекет башчы кылып эл шайлагандан кийин эл да сурап алыш керек. Анан мамлекет башчылары менен ошол эле ШОС, тиги ОДКБ тигууга барса, СНГ барса, сиз кое туруңузчу, мен өкмөттөн уруксат сурайын дейби. Өкмөт бул коллегиальный орган. Жалгыз премьер-министр да чече албайт. Добуш менен чечилет, көпчүлүк катышат, толкуланат, ошондой дейт. Анан ички сырткы мамлекеттин бүтүндүгү, сырткы ички коопсуздугу дагы өкмөттө. Ошол эле маалда ушул Конституциянын дагы бир кемчилиги. Ал жерде жазылып турат. ГКОнун, Комитет оборонанын жетекчисин, ГКНБныкын президент премьерден сурабай туруп өзү шайлайт. Анда бул борбордук органга алып кетиш керек болчу. Өкмөттүн составында болсо премьерден кандай сурайбыз анда? Бул жагында карабайсыңарбы? Анан анда мүмкүнчүлүк да бериш керек өкмөткө. Керейлик эчкеле премьергесин деп тепкилей берген бул да туура эмес. Ошон үчүн мен айтар элем, бул Конституцияны өзгөртүш керек болчу. Анан бүгүнкү күндө оор маалда азыр өкмөт жок десе болуп атат. Ошол эле чек ара проблемалар. Мына кечирип эл да түшүнүп койсун. Азыр туризмдин кайнай баштаган убагы болчу. Бюджетти толтура турган бир тармактын бири. Туризм азыр нөл болуп атат. Сырткы туризм жок, ички да. Азыр бюджет нөл. Чаканы орто бизнестер нөл болду. Эч кандай жардам болгон жер жок. Карызыбыз $500 миллиард өстү. Бир ооруну $3000 кетирет деп атат. Кайдагы $3000? Мен деле обсервация чыктым. Бул жерден ачык айкын элге түшүндүрүш керек, дагы белибизди бекем буйлук жоопкерчиликти мен алам деген премьер-министр бүгүн жок болуп атат. Ошон үчүн мен жанагы эл ишенимдүү правительство народного доверияны шайлаш керек деген биздин кыймыл көтөрүп атабыз. Бул премьер-министрдин ошол пандемия учурунда элди камап коюп, анан өзүнүн эргүү деп атат, өргүү деп атат, эл ар кандай кылып атат, юридикалык жактан укугу бар деп атасыз. Бул ошондой баягы дүйнө мындай капсаланга түшүп, апатка түшүп турган учурда балекет болуп кетсе дагы иштеш керек да. Балекет болуп кетсин, асманың түшүп калса да сен иштешиң керек болчу. Бул эмне үчүн кетет? Экинчиден, премьер-министр эң маанилүү биздин кошунабыз, стратегиялык жактан, саясий жактан дагы маанилүү кошунабыз болгон Өзбекстан менен болгон кечеги чачмадагы маселеде Өзбекстандын премьер-министри келди жолугушууга. Биздин премьер-министр барыш керек болчу ошол жерге. Ал вице деген вице, премьер-министр барыш керек болчу. Бул саясий жактан алганда дагы бул өтө чоң одоно ката. Экинчиден, Өзбекстандын премьер-министри эли менен жолугушуусундагы мындай элине кайрылуу, эли менен маектешип аткан учурда Кыргызстан боюнча бир топ маселени айтты. Кишини ойго салган маселелерди айтты. Көпчүлүгү соц тармактарда өзбекчени түшүнбөгөн үчүн бул эмне деп атат деп түшүнбөдү. Ал жерде өтө олуттуу маселелерди жөнүндө айтты. Биз тигилер бизден кечирим сурады, мо маселелерге макул болду деп бир топ маселени айтты. Аны жөндөн жөн айтпайт да фактысыз. Аны биздин вице-премьер-министр чыгып брифингде айтыш керек элге. Мындай ар кандай ойлор кетти, бүдөмүк ойлор калды. Эмнеге мынтты, эмнеге кечирим сурады, ошого жообу жок. Мына өкмөттүн бир маселеде эле кандай шал өкмөт экенин билип койсо болот да. Ошон үчүн мен айтар элем, чек ара маселесин чече албаган жерде президентке кайрылат да. Парламенттен президентке кайрылыш керек болчу. Жолдош президент, эмне үчүн өкмөт чек араны чече албай атат деп маселени кабыргасынан коюп, анан бизде жөн эле бул чыр болгон жок. Ал жерде адам өмүрлөр коркунучтар болуп атат. Мына кечээ күнү каза болду бирөөсү. Ошол чачмадагы тиги жаңжалдан улам бирөөсү каза болуп калды. Ошон үчүн бул жерде биз баягы адамдын өмүрү текейден арзан болуп калдыбы деп
мындай киши намысыңа келесиң да. Эмне үчүн Кыргызстанда ар бир кыргыз жаранынын өмүрү кылдын учунда туруш керек. Бычактын мизинде жашашыбыз керек депчи. А чегарада жашаган бир күн барып жашап көрсүн чегарага. Бир күн барып жашап көрсүн, билет. Уйкусуз түндөр болот ал жерде. Айтып атпайбы? Балдарыбызды алып качабыз дейт. Анан ушунун баары жогорку кеңештин күнөөсү. Жогорку кеңештин контролун жоктугу. Жылдыз Айтбаевна. Мындай да премьер-министр жогорку кеңеште эненин атын айтып туруп бир сөгүнүп туруп кетип калды да. Бир депутат, кимдин атын айтып сөгүнүп атасың деп мындай айтканда ага кичине сын пикирин айткан жок. Экинчиден мына ушундай эпидемия деп атабыз. Чегара маселеси, туризм маселеси, контрабанда жайнап кетти. Эми укмушта, особенно эпидемия мезгилинде жыргап атышат. Чегарада тургандар кайсы официальный органдар болобу, же болбосо ошол күч органдары болобу да. Мына ушундай оор мезгилде жогорку кеңеш мени кетирип койбосун. Жогорку кеңеш таркап кеткенден кийин анан кийин мен тиги отпускадан чыгайын деген ой менен кетип калгандай болуп, мен өзүмчө кызыкчы болуп атам да. Да мен айттым, энелердин атына бир жолу ошо Текебаев сөгүнүп койгон, Өмүрбек. 6 мартта. Кээ бирлери түшүнбөйт, эмне үчүн Жылдыз Айтбаевна ошол жерде жолдошо барып алып, ай чык бияка, кимдин атына сөгүнүп атасың? Энеден айланып кет. Десем, сен азыр мени жулмалайсың деп айтып атпайбы? Мен жулмалабайм, сен менен эркекче сүйлөшөм депчи. Биринчи жолу жогорку кеңеште мына ошо эненин атын атап сөгүнгөн Өмүрбек Текебаев болгон. Бул экинчи момент. Премьер-министр энеден жаралган. Баарыбыз энеден жаралабыз. Мына ошондой сөздү айткандан кийин ошол жерде олдоксон болуп калдым. Кечирип койгула деген сөздү айткан жок. Андан кийин мына ушундай абалда кетип калдыбы? Мен айтайын дегеним, эмне үчүн конституцияны өзгөртөлү деп атабыз? Себеби бир киши жооп бериш керек. Азыр ошондой чоң полномочия премьер-министрге берилип, премьер-министр эң оор мезгилде эс алууга кеткени, мен ойлойм, жоопкерчиликсиз деп. Өтө чоң ката. Дагы бир сөз, анда өзү премьер-министрди парламент шайлайт да. Раз премьер-министр башкара албагандан кийин парламентте уже тараш керек. Аз калса дагы. Дагы бир сөз, президент, парламент мындай алар да жоопкерчиликти сезбейт абы. Анда президент в лице премьер-министр, бизде бир эле киши президент да премьер-министр болуш керек экен деген жыйынтыкка келесиң. Табылдыгай 2 мүнөт убакыт менен биз өтө узундан алып атабыз. Премьер-министрдин ошо мындай иштен кетип калышы өтө туура эмес болду. Бирок ал жанагындай кылып айтып атат, тиги кылмыш ишине байланыштуу мен мындайраак турайын, анан баягы изилдеп көрүшсүн кандай болот деп. Бирок баары бир бул өтө туура эмес иш болду. Себеп дегенде жаңы эле карантин бүткөн. Анан чегара проблемалары, бул бажы проблемалары аябай көп проблема болуп атканда, анан эң негизгиси салыкты мындай жөнгө салып, экономиканы жөнгө сала турган учурда премьер-министр баягы жоопкерсиздигин көрсөтүп кетип калды да. Бирок эң негизги күнөө парламентте. Парламент премьер-министрди айдап иштетиш керек. Иштетпесе мына канча жыл болду? Отурат го эчтеке кылбай. Элдин баары премьер-министрди көрөйүн деген көсү жок. Баары тең соц тармактарда сөгүп, тилдеп жатат. Бир дагы парламентте киши кет деп айта албайт. 1-2 киши кет дейт, болду, ошо менен токтойт. Эгерде ошондой болсо, өздөрү эле комиссия түзсө болот, же дагы башка бир аракеттерди кылып туруп кетирип койсо болот, бирок эч ким кетире албайт. Бул парламент мындайча айтканда саясий баталияларга дайын эмес. Анан бардыгынын тең өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ушундай баягы көчөдөн топтолгон десек болот, чакырылышта. Биз айтып атабыз, парламент
өкмөттүн отдели болуп калды деп мына ошондон айтып атабыз. Убакытты эске алсак, бизде негизи дебат 3 бөлүктөн турчу эле. Бүгүн ошо 2 бөлүктөн турчудай болуп турат. Дагы бир топ суроолорубуз камтылбай кетти. Эми мен азыр экинчи раундга өтсөк, андан кийин экөөнү биринчи жыйынтыктайлы. Урматтуу замандаштар, бүгүн бизде Түз эфирде Говорит ТВ интернет телеканалында саясий дебаттар өтүп жатат. Түз эфир Next TV каналында, социалдык баракчаларда, ошондой эле Говорит ТВнын өзүнүн сайтында да кетип жатат. Биздин талкуулап жаткан темабыз бүгүн Жогорку Кеңештин баркы жана баасы деп аталат. Урматтуу катышуучулар, биз бүгүн кичине баягы чоюя түштүк окшойт. Ошон үчүн биз 2 раунд менен жыйынтыктайлы. Экинчи раундтун бул жердеги коомчулуктун пикирин мен берейин. Анан кийин бир суроо менен ошону жыйынтык өтөлү. Камила Абдуразаковна ошондой кылалы. Акматова Жипара, бул жака кой берсеңиздер. Мени таң калтырганы, депутаттар 2 ай калганда арызын жазып, парламенттен кетип жатканы кыйын болсо, эмнеге 2 жыл мурда жазышкан эмес дейт. Кийинкиси. Жок, буга жооп бердиңиздер окшойт. Кийинкиси Камбар Өмүркулов. 5 жылда эч нерсе чечпеген депутат азыркы шайлоодо утсам көп нерсени чечип берем десе, күйбөгөн жериң гүл болот экен да дейт. Кийинкиси буну деле кеп кылдык окшойт. Айдай Ибакова. Кайсы депутаттан Жогорку Кеңешке эмнеге келдиңиз, же шайлоого эмнеге баратасыз десең, менде баары бар, оокатым тың, жумушумду кылып, акчамды уштап, жыргап жашай берсем болот эле. Бирок өлкөмдүн абалы мени ойлондурат, баарын көрүп билип туруп четте карап тура албадым дей беришет экен дейт. Андан кийин Айбек Теңизбаев. Спикер мырза тажрыйба топтоп келип төрага болбой, ал кызматтан тажрыйба топтоп жаткандыгы белгилүү болду. Жогорудагы 2 көрсөткүчтүн кесепетинен өлкөбүздүн азыркы абалын так айгинелеп турат. Бул көйгөйдү чечүү жолу билим жана кадр саясатында жатат дейт. Атасы биз жөн эле окуп атабыз да. Алар да жооп күтүп атат да. Туура. Мындайда азыркы биздин Кыргызстандагы абал ушундай. Парламенттагы өтө алсыз, өкмөт да өтө алсыз. Президент мына ушундай 2 канаты менен уча албайбы? Кеп ошондо. Ошон үчүн азыр айтып атышпайбы? Парламентти жылдырыш керек, тиги шайлоону депчи. Эч качан. Мына Южный Кореяда өттү, каякта өттү, кечирип коесуз. Сиз билсеңиз керек. Керек болсо телевидение аркылуу, соц тармактар аркылуу болсо дагы, эгер коронавирус бизге тоскоолдук кыла турган болсо, шайлоону өткөрүш керек дагы, эң мыкты инсандар келиш керек да, элибиз дагы добушун сатпаш керек. Элде да күнөө бар, капа болбосун шайлоочулар. Ошон үчүн сатпастан жакшы, күчтүү, тажрыйбалуу инсандар келип парламенттин аброюн көтөрүп, эл жөнүндө кызмат кылыш керек. Азыр эми бир суроону алалы дагы ошону менен жыйынтык кылып кетели. Себеби убакыт тар болуп атат. 2 мүнөттүк убакытты эске алсаңыздар, эми ушул азыр шайлоого күч алды. Алдын ала даярдык башталып, топ болуп чыгып атышат, альянс болуп чыгып атышат, топтолуп атышат дегендей. Бирок албетте топ президенттин колундабы, билбейм, буну мен жаздым эле. Ошо шайлоого даярдык күч алды. Эми ушул биз азыр кеп кылган абалдардан кийин коомчулук ойлонуп, эл ойлонуп, абал оңолобу, кандай элестетесиз? Бүгүн бийликтин бүткүл бутактары чабал. Уча албай турат, уча да албайбыз бул кейпибиз мененчи. Биз азыр мамлекеттин тагдыры чечиле турган маалда келдик. Жергиликтүү шайлоолор да турат. Эми Жогорку Кеңештики. Эми азыр элибиз мурдагыдай алданып, ойлончу, ойгончу маал келди. Азыр кыйналып турган элибизге анча-мынча берсе дагы макул болушу мүмкүн. Биз мындан кетишибиз керек. Берсе алыңыздар дагы татыктууна шайласыңыздар деп суранар элем. Анан эми берет да, баары бир берет да. Анын үстүнө бул байлардын парламентин айланбаш керек. Байлар деле келсин, татыктуу болсо келсин, иштесин. Бирок байлыгы менен ал жерде бизнесин кылбашы керек келгенден кийин. Ишин жашаш керек. Бүгүн бирикчүү маал келди. Сен Акаевчыл, сен Бакиевчил, сен Отунбаев, сен Атамбаевчил дебей, сен Жээнбековдуку дебей, азыр бийлик дагы бириктириш керек. Антпесе бул чыр менен, чатак менен бүтүшү мүмкүн.
административдик ресурс менен же биз баарыбыз жеңип алабыз дегенден алыс келиш керек. Элдин үнү кыла турган десек, ар бир татыктуулар келиш керек. Кичинекей партиябы, чоң партиябы, анан эл дагы сурап алганда мүмкүнчүлүк жаралыш керек. Бул жогорку кеңештин эрки жетпейт, конституцияны же жакшы законду алып келиш. Шайлоо боюнча дагы эрки жетпейт. Демек, урматтуу шайлоочулар, карашыңар керек. Ким убалыңарга калып аткан. Ошон үчүн кийинки татыктуу элди алып келелик дагы жетекчилер, ошону менен иштейлик. Камил Абдузаковна, сиздин пикир? Менин пикиримде бул баягы эле азыр босого маселеси чоң маселе. Босого 5% болгондо бир топ мындай бир өзгөрүүлөрдү күтсөк, үмүт кылсак болот болчу. Себеби жаштар, мына жаштарды көрүп атабыз. Акылы тунук, сергек ойлонгон, абдан мындай жигердүү жаштар бар. Албетте Кыргызстандын келечеги алар. Аларды карап, соц тармактан жазгандарын көрүп суктанасың. Жаштар бар. Алар келиш үчүн аларда каржы керек. Алар каржыланыш керек. Анан ушул жерде эми булар азыр 7%га токтолуп алды. Эми кептин баары келип туруп эле Шайылдабекованын шайлоосундагы мындай бир быкшып иттин өлүгү ошол жерде жатат да. Алар камырабай ойлонбой отурат азыр. Баягы эле эски система менен, баягы эле эски ыкмабыз менен, эски стиль менен өтөбүз деген баягы эле ошол эски оюндар болот деген таризде отурат менин оюмча. Бирок азыр эл 2010-жылкы, 2015-жылкы эл жок. Баягы 50 жылда эл жаңырдайт. Азыр 5 жылда элде. Элдин психологиясы болуп көрбөгөндө өзгөрүлдү. Мына айыл жерине барып атабыз. Эл менен сүйлөшсөң, баягы 5 жыл мурунку ойлонгон эл жок. Бир чети кубанасың. Элдин мындай бир өсүү жагы бар элде. Анан баягы 1000 сомдук баабыз менен ушуга келдик да, өзүбүз шайлап алган депутаттарда деп кемчилигин да мойнуна алышып атпайбы? Бул да жакшы нерсе. Ушундай баягы самокритичный деп коет го, жанагы өзүнүн сын көзү менен караган элде өсүү болот. Бирок мыйзамдарыбыз ошол эле ойдон. Бүгүнкү күнү бир мындай бир Кудай таалам бир Кыргыздын баягы келечегине, мамлекеттеги бир абалга боорору эле бир чууда болуп кетпесе, мен ойлоймун баягы эле эски шайлоо менен жанагы эле тиги методдор добуш сатып алмай, өзүбүздүн кыз эле, өзүбүздүн бала эле баягы эле эски оюндар уланат. Уланат дагы эч гарантия жок. Мындан дагы начар парламент келип калышы дагы күтүлөт да. Келип калышы да мүмкүн. Жылдыз Айтбаевна. Эми мындай карап келгенде негизги ушу экономикабыздын өтө начарлыгы да. Элибиз эгер бай болгондо, бакубаттуу болгондо, албетте 1000 сомго, 500 сомго эми бар эмес, ошол айрымдары өзүнүн добушун сатпайт эле. Буга биздин экономиканын өсүшүнө эмне тоскоол болуп атат? Албетте контрабанда. Коррупцияда кайсы бирөө 10-15-20% алып коюшу мүмкүн. Бирок контрабанда бул негизги республикалык бюджетти ошончолук бөксөрүп кетишине мынандай ушундай соккуруп атат. Ага ким күнөөлүү? Биринчиден мен айтып коеюн. Мына азыр мен Финполдо бир маселе боюнча ошо 25 октябрь 2019 жылдан бери контрабанда боюнча кылмыш ишин ачышып, Максат Эсенов деген следователь кайрадан ошол контрабандисттерди алып келип берсең, алдына коюп берсең, ошолордун опер жигиттери бар экен, Сүйөркулов болот деген. Ошону скрывать этип туруп, бардык контрабанда менен алып келген товарларды бекитип коюуга жол берип, бюджетке түшө турган акчаларды мына ушундай кылып туруп, өздөрүнүн обогащениясы үчүн гана, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн өз кызматын кыянатчылык менен колдонуп туруп, мына ушундай жаман иштерге барышты. Жок, бул өтө маанилүү да. Мына ошону МВДга жөнөтүштү делону, кайрып Бишкектин Финполуна, анан райондукка тигинтип мынтип атып, кайрадан эми башкы прокуратура бул маселени коюп атат. Көрдүңөрбү? Мен бүгүн ушул немеден кайрылып кетет элем, Таиров Бакир Дулатовичка. Каяктагы бир видеолорду чыгарышыптыр. Тиги Жолдошова жөнүндө эмне чыгарса чыгара берсин. Мен контрабандага күрөшөмүн. Себеби бул контрабанда мына ушул экономиканын өсүшүнө тоскоолдук кылып атат.
Таиров өтө мындай айтканда тажрыйбалуу. Мына ушул нерсе көңүл буруш керек. Ошон үчүн биз Финполду ачканбыз. Азыр айтайын дегеним, эгерде мына ушул күч органдардын кызматкерлери таза иштесе, абдан көп экономиканын өсүшүнө, Экономика өссө демек элдин элдин албетте. жашоо турмушу оңолот. Мисалы үчүн Европада эмне үчүн элдер бакубаттуу жашайт дагы? Шайлоого таза инсандар келет. Мен мына ушуну айткым келип атат. Түшүнүктүү. Эң Талдабай. негизгиси бул жерде парламентти өнүктүрүү маселеси туруш керек да. Мынакей парламентти чакырып атпайбызбы, чогултуп атабыз. Ошол парламентке келе турган механизмдерди туура коюш керек да. Ар бир адам парламент партиянын тизмесине кирип атканда өзү келиш керек. Буларды көчөдөн издеп таап, жана кландар өсүм менин кланым экен, менин жердешим экен, же дагы кудам экен, же дагы бирдем экен деп алып келип койбогондой механизм иштелип чыгыш керек да. Ал кандай? Ал деген идеологиялык партияларга өтүш керек. Ошондо гана, мисалы үчүн, социалисттик идеологияны жактырбаган адамды өзүнүн кланы эмес, бир тууганын чакырса да келбейт. Мен сен социалист болгум келбейт дейт да. Демократ республикачылдарда ошентип адамдар бөлүнөт. Анан коом ошентип бөлүнгөндөн кийин анан стабилдүүлүк келет дагы, анан баягы биз алдыга жылганга мүмкүнчүлүк болобуз. Азыр мына Бабанов жана башка бүт баары тең кландык партиялар. Булардын баары тең клан, эчтеке жок аркасында. Идеология мына идеологиясы жок деп какшап атышпайбы баары тең? Жок, бирөө да баары тең өзүнүн кланы үчүн жан тартып, өзүнүн бизнеси үчүн бизнесмендерди чогултуп келип, анан еще жана спискага кирип аткан бизнесмендер 200 миң берсе, 100 миңин партиянын лидери алат да 100 миңин рекламага коюп берет. Ошентип партия шайлоодон партиянын лидерлери бизнес жасап атпайбы? Анан биз кантип өнүгөбүз? Бир секунд. Мына абдан туура айтып атат. Мына ошентип бизнесмендерди алып келип алып, бизнесмендер отуруп алып, өзүнүн кандай гана контрабандалык жол менен бизнесмендер да иштерин кылып атат, биз билип атабыз. Бул биринчиден, эмне үчүн конституцияны өзгөртөлү деп атабыз? Биринчиден, ким элдин, мамлекеттин тагдырын алат? Конституцияда чөткө ошол жазылган эмес. Экинчиден, кол тийбестикти алып салыш керек. Ошондо бизнесмендер келбейт парламентке. Үчүнчүдөн, 120 депутаттан 60 депутатты калтырыш керек. Босогону азайтыш керек. 5 миллион эмес, миллион кылып койсоң да ошо жетиштүү. Мен иштедим деме мынабу Центр избиркомдо, борбордук шайлоо комиссиясында. Билебиз да, анан аягында шайлоо учурунда мынабу кара жашикти каалаганда кылып борбордук шайлоо комиссиясы Кубанычбек агай айткандай таза шайлоону өткөрүш керек. Антпесе дагы чатак чыгат. Урматтуу замандаштар, бүгүн биз Жогорку Кеңештин баркы жана баасы деген дебатты ошол суроонун үстүндө талкуу жүргүздүк. Сиздерге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, 7-чи чакырылышка таза шайлоого таза барган адамдарды замандаштар тандап аласыздар деп чакыруу жасап кетели. Рахмат. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.